Assalamu alaikum урматтуу Москвадан мекендештер. Амансыздар туугандар, сиздер менен кайрадан эле Москва туугандар. Бүгүн 4-март, күнгө дүйшөмбү. Андыктан иш күнүңүздөр ийгиликтүү, жакшы улансын туугандар. Кечеги видеобуз ипотека боюнча өтө көп просмотр алды, өтө көп суроолор болду. Биздин Telegram группа, Москва Telegram группасында өтө көп суроолор бар. Кантип табабыз, каерден табабыз, кантип катталабыз, сайтты таппай атабыз. Эми элчиликте ушундай суроолор көп болот, албетте. Билгендер өздөрү билип эле таап атат. Негизи эле Яндекстен деле geek.kg деп издесеңиз чыгат. 3 эле тамга geek.kg. Яндекс, эгерде Яндекс же Google иштесеңиздер, баягы браузерде geek.kg. Анан сиздерге бир катар ошону мындай жалпак тил менен түшүндүрүп кетели, көрсөтө кетели. Ушул маалымат менен сөзсүз бөлүшүп коюңуздар. Себеби бардыгына жардам болуп атат. Мигрант биздин мекендештерге айрыкча жардам болуп атат. Себеби ар бир мигрант үй алууга, үйлүү болууга укуктуу жана акылуу. Туугандар, сиздерге экранда чоңураак көрүнсүн деп биз азыр ноутбукта көрсөтөм сиздерге. Бирок телефондогу функциясы деле ошого эле окшош. Бир эле айырмасы телефондо меню деген жери, телефонду ачсаңыз 3 тамга geek.kg. Ошонун ачканда телефондо меню гана мисалы оң жагында чыгат да, биягында чыгат. Аз сиздерге телефондо да бир көрсөтөмүн. Мына туугандар, geek.kg. Бул жерде оң жагын байкасаңыздар, мына биринчи логотип турат. Мамлекеттик ипотекалык компания деп мен аз кыргызчасына койдум. Оң жагында 3 сызыкча турат. Ошол меню. Менюну ачасыздар да, ошол менюда бардык функциялар бар туугандар. Порталга кирүү, өтүнмө берүү, арыз жазуу. Андан сырткары ошол жерде издөө, байланыш, пресс-борбор, бардык маалыматтарды ошол менюдан табасыздар туугандар. Сиздер бирден лайкты басып, видеонун аягына чейин көрүңүздөр, тууган урук менен бөлүшүп коюңуздар. Мына туугандар, geek.kg деген сайтка кирдик. Кыргызчасы мамлекеттик ипотекалык компания. Орусчасы государственная ипотечная компания. Бул жерде менюлар почти бирдей эле, кыргызча, орусча жазылган, даже англисче дагы версиясы бар туугандар. Неге? Кааласаңыздар англисче толтурсаңыздар деле өтө берет. Сиздерге кыргыз тилинде бир катар көрсөтө кетейин. Мына башында эле номер турат. Бишкектин номери турат. 0312 56 01 16 деген номер турат. Ушул справочный служба. Ушуларга кайрылып, эгерде суроолор болсо берсеңиздер болот. Анан мобилдик байланыш астында турат туугандар. Эң астында мына +996 772 98 89 01 деген номер бар. Ушул номер менен кайрылсаңыздар, баягы главный офиске түшөсүздөр. Бул Чыңгыз Айтматов проспектиси, Бишкек шаарында жайгашкан. Проспект номер 1-үй. Чыңгыз Айтматов проспектиси 1-үйдө. Эми менюдагы баягы порталга кирүү жана өтүнмө берүү деген пункттарын айта кетели. Порталга кириш үчүн биринчи сиздер катталышыңыздар керек. Баягы суроо кантип катталабыз, кайсы жерден катталабыз деген ушул сайтка киресиздер. Катталуу үчүн, мисалы бул жерде азыр мен сиздерге кирүү жолун айттым. Катталуу үчүн өтүнмө бериш керек. Биринчи өтүнмө бересиз. Ушул жерде бардык өзүңүздүн данныйларыңызды толтурасыз. Мына ИНН, фамилия, имя, отчество, дата рождения, ошол пол ИННдин номери менен өзү толук болот. Андан сырткары тип документи, документтин көрсөтмөсү 2004 жылгы эски образецтеги ID карта же жаңы 17 жылы чыккан баягы чиповый ID карта менен толтурсаңыз болот. Номер документа, серия документа, дата выдачи, документти берген күнү ким аркылуу берген, ошолорду толук жазып, сохранить и продолжить дегенди басасыздар. Мен азыр орусча көрсөтүп бердим, кааласаңыздар ушул эле нерсени кыргызчага которуп деле ошол эле сөздөр болот. Иненен фамилия аты, атасынын аты, туулган жылы өзү толук болот. Документтин түрү 2004 жылдын үлгүсү 2017 жылгы үлгү. Андан сырткары берилген датасы ким аркылуу берилген.
сактап улантууну басасыздар. Эгерде баардыгы толук туура толтурулган болсо экинчи бетке өтөсүздөр. Так, андан кийин мына уже катталып бүткөндөн кийин иненен аркылуу кирсеңиздер болот. Бул жерге паролду ошол катталып аткандагы паролду улайсыздар, жазасыздар, то есть и кирүү сайтка киргенде эле ошол каттоо менен башташ керек. Катталыш керек биринчи. Аны каерден табабыз? Менюдан табабыз. Менюдагы баягы телефонда айткан 3 сызыкты басасыздар. Ошол жерде менюнун астында каттоо бурчу бар туугандар. Өтүнмө берүү деген. Өтүнмө берүүгө кирип, толук маалыматтарды толтурсаңыздар, анан катталат. Кийин порталга ошол өзүңүздүн логин паролуңуз менен кире бересиз. Логин бул жерде иненен болот. Пароль өзүңүз коесуз. Ошону менен кирип, сиздин арызыңыз кандай этапта болуп атат, алындыбы, кабыл алындыбы, канчанчы очередь иди, кандай болду, кандай маалыматтар бар, ошол жерден чыгат туугандар. Эң астында мына суроолор жана жооптор деген жер бар. Сиздерден сураныч ошол эгерде кандайдыр бир суроолор, кандай түшүнүксүз бир жагдай жаралса, суроолоруңуздар болсо, ушул жерде суроолордун баардыгы жазылган. Негизи көптөн бери берилип келген суроолор мына. Программага катышуу үчүн кантип өтөт, турак жай каерде, программасы каерде, продуктулары каерде, учурда кандай каржылоо болуп атат, канча адам очередке турат, ошолор боюнча суроо жооптор толук көрсөтүлгөн. Мына биринчи эле МИКтин порталына кантип катталабыз деген. Биринчи бетте турат. Кантип катталуу жолдорунда мына досконально жакшы кылып көрсөтүп койгон туугандар. Андыктан туугандар, ушул маалымат сиздерге кандайдыр бир жардам болсо, үй алууга кандайдыр бир жардам болгон болсо, сөзсүз бөлүшүп коюңуздар, лайктан басып коюңуздар, бизди колдоп, тууган урук менен бөлүшүңүздөр туугандар. Анан эгерде суроолор болсо, комментарийге жазсаңыздар, ошого жараша дагы колдон келишинче видеолорду даярдап, маалымат берген аракет кылабыз. Эгерде түшүнүксүз суроолор болсо, ушул видеону баштан аяк көрсөңүздөр, ал жерде көп нерсе өзү негизи айтылган дагы, кече видеодо дагы айтылган. Telegram группада дагы кирип эле кандай кылабыз, эмне кылабыз деп жазбастан, баштарыны бир катар мындай баш жагы өтсөңүздөр, ошол жерде ссылкаларды коюп койгонбуз. Анча-мынча адамдар өзүнүн жоопторуну берген, бири-бирибизге жардам берген, ошол Москвар Telegram группасына кирип, катталып, өзүңүздөргө жардам алсаңыздар болот туугандар. Андан тышкары таза регистрация баягы эле 8936 111 7911 деген номерге кайрылсаңыздар жардам беришет. Деги эле туугандар, бөтөн жерде бөөдө кырсыктан, куру доматан Аллахым сактасын. Ар бирибиз үйлүү болуп, жайлуу болуп, ошол мекенге буйруса өзүбүздүн үйүбүзгө кайтайлы. Баарыңыздарга амандык тилейбиз, тапканыңыздарга береке болсун, үй бүлөңүз менен тынч болуңуздар. Келе жаткан Рамазан айы да сиздерге маарек болсун, туткан орозобузду Аллахым кабыл кылсын. Аман болуңуздар туугандар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз, же документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 60 +7 965 402 93 Мухиддин.